Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Assalamu alaikum hurmatly cemaat. Birinçiden бүткүл alamды жок жерден жараткан, ошол заттын буйругу менен таң атып та күн баткан, чыныгы жаратуучу Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана пайгамбарыбызга жүрөгүбүздүн эң эле төрүнөн чыккан салаваттары жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала сиз биздин ушул вакытка чейин кылган ибадатыбызды толугу менен кабыл кылып, пендечилик кылып, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздүн бардыгына түп тамыры менен кечирген болсун. Чындыгында Аллах Таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, Аллах Таала ырайымдуулардын ырайымдуусу, Аллах Таала кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү. Бүгүнкү жума темабызда муфтияттан берилген темабыз ушункен аалымдарды урматтоо жана сыйлоо деген темасында. Акыйкатта муну айтса дагы айтпаса дагы Кудайга шүгүр жалпыбыз илимдүүлөрдү урматтап, аалымдарды сыйлап, ар бирине колдон келишинче кызмат кылып келе жатабыз. Ошондой болсо дагы урматтаган Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Иннама яхшаллаха мин ибадихил улама". Аллах Тааладан эң гана коркучулар булар аалымдар дейт. Аллах Таала өзү айтат: "Алладан корккондор булар аалымдар". Неге коркуштуктун жолуну билет. Мен ушул вакытка чейин айтып келгенмин, азыр дагы айтам, мына олтурган бардыгыбыз айтабыз, Кудайдан коркуш керек, Кудай деп жүрөм, корком деп. Кантип коркосуз, айта албайбыз да аны. Ооба, коркосуң, кантип коркосуң, айтчы, мен дагы ошентип коркоюн десе, бирөөбүз дагы айта албайбыз. Корком де, коркуш керек да деп элечи. Ошон үчүн Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Иннама яхшаллаха мин ибадихил улама". Аллах Тааладан чыныгы коркучулар булар аалымдар дейт. Ошондой да башка бир аятта Аллах Таала өзү айтат: "Хал яставиллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун". Аллах Тааланы тааныган илимдүү адамдар менен илимсиздер экөө барабар боло алат деп ойлойсуңбу дейт. Алым, илимдүүлөр менен илими жоктор барабар болот деп ойлойсуңбу? Эч качан экөө барабар болбойт деп Аллах Таала өзү айтат. Ошондон акыйкатта Алла өзү урматтагандыгы үчүн, Аллах Таала өзү буларды менден коркучу дегендиги үчүн, Аллах Таала көп жерде алымдарды айткандыгы үчүн биз албетте буларды урматтайбыз, биз буларды сыйлайбыз. Абу Хурайра разияллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Аллах Таалага илимдүү адамдын ибадатынан дагы жакшыраак ибадат кылуучу эч ким жок дейт. Азыр бардыгыбыз ибадат кылайлы деп күндүн суугуна карабастан, ишке карабастан келдик. Ибадат кылайын, Аллах Таалага жакындайын деп. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: илимдүү адамдан дагы жакшыраак ибадат кылуучу эч ким жок. Албетте миң илими жок адам шайтанга каршы чыга турган болсо, шайтан алейхилана булардан эч кандай коркпойт дейт. Чекеден бир-бирден оптум миңи шайтанга жабылса дагы, шайтан булардан коркпойт, бардыгыны бир учурда жок кыла алат. Бирок бир эле аалым шайтанга каршы чыга турган болсо, шайтан ушундан коркот дейт, урматтуу туган. Себеби ар бир нерсенин түркүгү бар, ар бир нерсенин устуну бар. Мына ушул эле мечит кичине эле болгону менен 3 устун турат ортодочу. Ал эми диндин устуну булар аалымдар. Мына ошон үчүн биз буларды урматтайбыз, мына ошон үчүн биз буларды сыйлайбыз. Албетте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү айтат: уламалар булар пайгамбарлардын мураскору. Илимдүүлөр пайгамбарлардын мураскору. Пайгамбарлардан алтын, күмүш, каухар дегеле дүйнөнүн эч бирөөсү калган жок, балким пайгамбарлардан илим гана калган. Мына ушул пайгамбарлардан калган илимди аалымдар гана алган. Албетте сахабалар айтат: эч бир адам төрөлгөндө эле аалым болуп төрөлүп калган жок. Балким илим алуу менен, балким аракет кылуу менен, балким талап кылып бир канча жылды ошого сарптоо менен анан илимдүү болду дейт. Буга анык бардыгыбыз айтпаса деле бардыгыбызга белгилүү, урматтаган. Мына ошондон биз илимдүүлөрдү урматтайбыз, биз илимдүүлөрдү сыйлайбыз, биз албетте илимдүүлөргө кызмат кылганга даярбыз, керек болсо алардын дуасына алганга дагы биз даярбыз. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кимде ким илимдүүгө ыза бере турган болсо, ал Аллага, ал пайгамбарга ыза бериптир. Ким пайгамбарга ыза бере турган болсо, ал Аллага ыза бериптир дейт.
Oşondan urmat tuğanlar, kaysi bir adam ilimdi maşallah 5 yıl, 7 yıl, 10 yıl ilimdi aldı. Al kançalık sizge kattu tiyse dağı, kançalık jaman söz aytsa dağı, mümkün boluşunça özünüzді karmаңыз, ağa ıza vermеңіз. Mesela ne desenger oşol da, krakadır uçat desenger uçat da. Taşta altın desen altın da. Dep negizi biz ilimdülörge, alımlarga aytışыбыз керек da. Biroq attыңarman, бүгүн күнү наоборот болуп калдык дагы, чоңдорго ошентип айтып калдык да. Ушулар киракады учат десе учат да. Бул мындай да. Алымдар эсе эми сүйлөй берет да, азыр эмне көп, молдо көп. Жок урмат туган, канча көп болсо дагы Аллахтан чыныгы коркуучулар мына ушулар. Kança bolsa da hurmatı tuğan bizge oşonçoluk payda olur. Mına oşonduktan ar bir özünüz ilim alının hareketini kılaylı. Özünüz alalmadınız mı? Anda bir tuğanınızdı, ininizdi, balanızdı, jeğeninizdi, bölöңüzdü, taykenizdi, jakındarınızdı okutkanın hareketini kılınız. Oşoladın ilim alusu menen albatta siz dağı büyük darajalarga sözsüz jeteş urmat tuğan. Ova пайда жағын айтқанда ар бір несенің теңгенің алдыдағы арқасыдағы бар дегенде ар бір несенің алды арқасы бар. Урматы туған İsa ibn Maryam aleyhisselam айтып кеткен. İsa aleyhisselam, İsa пайғамбар айтады: "Маза юғна анил а'ма хамли сираж ва юстазиу бихи гайраху." Соқырға фонариктен не керегі бар дейді. Соқыр фонарик көтеріп жарып кетіп атады. Соқыр адам. Өзü soqur hiç neyse көрбейді. Бірақ фонарикті көтеріп алған. Андан башқалар пайда алып атады, өзіге еш қандай пайда жоқ. Ошондай эле үйді құрыпсың, бірақ чырағының бардығын сыртқа көчеге қойыпсың да. Үйіңдің içi қап-қара көчені жарытқаныңда не пайда бар дейді. Oşondayla İsa aleyhisselam aytат, sen özün hikmat menen, danışmanlık menen bakırıp, kıykırıp, YouTube'da başka nerselerde jarıp söyleysin, bırak amal kılbasan onun ne paydası var deydi. Amal kılbasan ne paydası var mı? Siz de televizyonda körüyorsunuz, siz de YouTube'da körüyorsunuz, siz de pastiyanı barıp durasınız. Degeni menen aytkan sözüne özün amal kılbasan anda ne paydası var eldi taң kaldırganыңdan. Elge ушунчалык жакканын не пайдасы бар dedi. Demek hiç kanday пайда. Soqurga fanariktин кереги жок болгондой, бакырып, сүйлөп, кыйкырып, YouTube'da жарып, дегеле башка жерде жылдыз болгонуң менен амал кылбасаң эмне пайдасы бар? Экөнүн hiç кандай айырмасы жок dedi. Ошондой эле İsa алейхиссалам айтат: "Урматтуу тууган, каттуу айтты дамыла туура айтты эмес, мен айткан жокмун." İsa алейхиссалам айтып атат: "Туура түшүнүң. Men jetkirүүчү гана. Ошондо дагы туура жеткирген болсом, İsa aleyhisselam айтат: "Мен эмес, макулбу? Дамыла каттык айтты, дамыла туура айтты. Мен эмес, İsa aleyhisselam айтып атат. Мен ошонун сөзүнө жеткирүүчү гана." Ошол İsa aleyhisselam айтат: "Ма аксарул ашшар ва лайса куллаха бимусмирин." Канчалаган дарактар бар, бирок бардыгы мөмө бере бербейт. Терек бар, tal var, arça var, soğanın cidden. Bırak bardığın mömü vermeydi. وَمَا أَكْثَرُ الْعُلَمَا وَلَيْسَ كُلُّهُمْ بِمُرْشِدٍ. Kançalagan ilimdüler var, alımlar var. Bırak bardığı sizde tuğra yolga baştay vermeydi. Bardığı sizde tuğra yolga baştay vermeydi. Mananı bilip alınız hurmatı tuğan. İlimdi öken alımken desele barıyla aldık oturup alıdı, sonunu aytı dey berbeң, bardığı tuğra yolga baştay bermeydi. Balkim köpçülüge sizdin çöntөгүңүzгө karap, balkim köpçülüge sizdin, köpçülüge bolbosa da kebirler sizdin çöntөгүңүzгө karap, kebiri sizdin kılgan mamilеңizге karap durup ana masele aytат. Mındaydan İsa aleyhisselam aytат, açıgıraak aytkanda naragıraak jür, alısıraak jür. Çöntöň 3 жылдык bola beret, jep kelgen, Peygamber zamanasında sümölök bolgon. Mındaydan alısırak bol, al senin çöntөгүңө karap iş kılıp atat. Al sana patkotuңa karap iş kılıp atat. Al senden ümit menen uşul baydı, uşul bereşen adamdı alısırak kılıp albayın, uşul biznesmenden alыстап kalbayın. Sizge böyle öğretin. O sonun. Joga berip koyun, boldu, dey bere turmatı tuğan. Andaydan alısırak bolunuz. Menin sözüm mes, İsa aleyhisselam'dan sözü. Kançalagan alımlar, ilimdüler var, bırak bardığı hurmat tuğan. Tuğra yolga baştay bermeydi.
وَمَا أَكْسَرُ الثَّمَارِ وَلَيْسَ كُلُّهَا بِطَيِّبٍ. Ова толтырған мөмелер бар, қанчалған мөмелер бар, бірақ бардығы жағымды емес. Атчығы бар, сасығы бар, тәмі жоғы бар. Мөмеле болған мен бардығын жей бербейсің, үрматты туған. وَلَيْسَ كُلُّهَا وَمَا أَكْسَرُ الْعُلُومِ وَلَيْسَ كُلُّهَا بِنَافِعًا. Ова илімдағы толтыра, бірақ илімнің бардығы сізге пайда бере бербейді. Пайда бере тұрғаны пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадиси, пайда бере тұрғаны Аллах Тағаланың Құран кәрім сөзі, үрмәті туған. Мұна ошаны алыңыз, мұна ошаны көбірек үйленіңіз. Ова ала тұрған адамдан, үйрене тұрған адамдан ал үйреніңіз. Ова Алымдар айтады, «Мән амила бима я'лам уффиқа лима ла я'лам». Ким білген нәрсесі келе амал қылы өре тұрған болса, Алла Тағала өзі білбеген нәрсесін үйретіп қойды. Қанчалық біліп атасыз, ошо келе амал қылы беріңіз, қайра амал қылы беріңіз, білбеген нәрсеңізді Аллах Subhanahu Тағала өзі үйретіп қойды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзі айтады, пайғамбарымыздың хадисі. لا تجلسوا عند كل عالم إلا الذي يدعوكم من الخمس إلى الخمس. İlimdi öken, alıpken dese bardığının canında oltura verbe. Xudaga şükür Kırgızstanda uşunçalık kenen erkindik açık ayt hiç kim eşnese debeyt hakikattı. Yaşını bir burçta oturup, bir çayxana oturup alıp, bir kafede oturup alıp, yaşını oturgan savak bergen bardığın aldında oltura verbe deydi Peygamberimiz. Balkim seni 5 nerseden 5 nersege çakırgan bolsa, oşonun canında oltur, oşonun körak ilim al. Birincisi, mina şakki ilal yakin, sizde şeklenip durgan nersengizden çınığı yakinge çakırgan bolsa, çınığı işenimge çakırgan bolsa, muna oşonun canında körak oturunuz. Özüңүз şekteni bardığınız uşul ilimdi, ne deyken yol körsetöv eken deseniz, andan 5 beter şeklendirip taşladı da sizde. Cevap özü şartlı emas, şunday ötät da azыр şulardan doğru eken de kişineden keyin bular ham kalıp ketet. Kayra şeklendirip taşadı da. Özüңüz niyet kılıp hareket kılıp şu barıp gelsen be çıkıp gelsen be deyip tursanız anda 5 beter şeklendirip taşadı da. Cevap andan körü jön namazını okup жүрüver dep. Andaydın janında olturba dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öz aytып atadi. Ekinçisi wa minat takabbur ila tavazu, tekeverçilikten seni tömen alığa çakırgan adam bolsa oşan aldatır. Ne ol asmandan düştü dedi. Vapşa sır vermedi. Taşanın bir çap bir nesi olsa çakır bana men turam go dey turgan bolsa andaydın janında oltur bakın dedi. Jok özüңdü taman alıver. Peygamber sallam keçirimde bolgon, keçirip koyaver. Keçirgenge emne jetsin. Sen demek anı jakşı körbeyt ekensiň, jakşı körsöň oňa keçiret eleň dep sizdi tekeverlikten nege tömen alıga çakırgan bolsa oşonun aldında köbürök oturur. Üçüncüsü, düşmançılıktan dostlukka çakırgan bolsa. Düşmanlıktan dostlukka çakırgan bolsa oşonun janında oturur. Kayra düşmanыңды andan 5 beter düşman kılsadı. O bular adam padamez. Bular oňol boytqa bular ha. Jok, uşundan kutkarsın. Dey turgan bolsa, anda al adamdan alısırak bolunuz. Sebep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Allah Kur'an-ı Kerim'de aytkan, "İnnemel mu'minuna ihva." Bardık momundar bir tuğan degen. İmandı bu, musulman bu, al cinsıga karabastan, al ulutuga karabastan, al jerige karabastan, bardığızdan bir tuğanımız. Muna oşoga çakırgan ilimdi, muna oşoga çakırgan adam bola turgan bolsa, oşondan savak alыңыз. Wa min riya ilal ihlas, el körsüden ihlaslılıkka çakırgan bolsun. Aytaylı, çıkaraylı, mana üy berdi deyli. Mana anca jetimge jardan berdi deyli, keke. Aytaylı, sen riya kılıudan, ihlaska, jok, Allah üçün ber, bolmasam jönle koy. Muhtaç emesi. Sen bergenge mildet dursun, ber, dey turgan bolsa, mana adamdan ilim alыңыз. Bergendekin aytış gerek de, elgeçi bir jarya kılıp koyuş gerek. Keyin paydası tiyip kalat dep. Riyaga çakırgan bolsa, anda alısırak bolуңуз. Wa minar ragbati ila zuhd, albatta düýnüge kızıgıdan, düýnüge apsıgıdan, düýnüge toybostan takvalykka çakırgan bolsa. Köp ele düýne kıla berbe. Makul düýnen kıla turgan bolsaň birinçi mana ibadatyňdy alyp al. Namazda kança farz bar, oşony bilip al. Jok degende namazyňdy üýrenip al. Namazyňdy kaltırba. Namazga toskol bolabo, al işiňdi taşta, saňa bereke alyp kelbeyt.
Қазасын оқып қойсаң, жоқ урматтуу тууган. Bir намазды қалтырған болсаңыз, қаза қылып кейін оқытығымыздан қанша жылдық азап бар. Мынаны ачық айта тұрған болсын. Мәлім епте үшке кіресің, бұға кірелбеген қанша жүрет. Анан кейін үйге барып топта оқып қой өресің да, мұндайдан алыс болыңыз. Бұл сізге береке алып келбейді. Бұл ішіңіз сізге бақтылылық алып келбейді, үрмәтті туған. Я Рабби, Ali ibn Abi Talib raziyallahu anhu айтады, Әлбетте азырынша тиіштүү емес екен. Бізге тиіштүү нәрселер ұматтыған. Суфиян ибн Уяйна разияллаху анху айтады. Қачан илимге қызығасың сен? Қачан илим алаласың? Надандықты, жахилдікті иттин өлігіндей жек көрсең, анан илим алаласың да. Азы жүрген надандығыңыз өзіңізге жақпаса, анан илим алаласың. Жаққан болса, бәрі ле шынтып жүрет қой. Не алып тұр, оқыған ле бардығы, илімді болып кетті. Анда илім ала албайсың, ұрматы туған. Ошонтан илім алышлық үшін сіз не қылышыңыз керек? Жахилдікті, надандықты жек көрсеңіз, ошонда илім ала аласыз. Эми албетте урматтуу туган, биз аалымдарыбызды урматтайбыз, кантседагы аалымдарыбызды сыйлайбыз, аалымдарыбызга мүмкүн болушунча жардам беребиз, аалымдарыбызды мүмкүн болушунча колубуздан келишинче кызматыны кылабыз. Албетте урматтуу туган, качан сиз биз өзүбүздүн илимдүүлөрүбүздү, өзүбүздүн аалымдарыбызды урматтап сыйлап кала турган болсок, биздин үй бүлөдөн, биздин урпактардан, биздин урук тукумдан аалым, илимдүү қары хафиздер шығат. Урматтабайсыңбы, сыйлабайсыңбы, қадырлабайсыңбы, демек сенден еш нәрсе шықпайды. Неге? Сенде болса дағы урматтабайсың, сенде болса дағы сыйлабайсың, сенде болса дағы қадырлабайсың. Ошон үчүн Алла Таала бул нерсени кадырлаган адамга гана берет. Андан кейін біз оқып жүрген учурда устазыбыз айтат эле, сен китеп көтөргөндөн зериксең, илимди эч качан көтөрө албайсың дейт эле. Kitap көтөргөндөн жалкоолук кылдыңбы? Жомда эле барар, шакта Куран бар го мечитте. Мечиттен Куран окуйм да дей турган болсоң, анда сен эч качан илимди көтөрө албайсың. Экинчиси устаздарыбыз айтат эле, сен эч нерсеге арзыбаган дүйнөңдү берип үйрөнбөсөң, эч нерсеге арзыбаган дүйнөңдү бере албасаң, алган илимиңди өлүп кетсе бербейсиң дейт. Алған илиміңді өліп кетсе бербейсің сен дейді, урматтуу туган. Мына ошонтан сен арзыбаган дүйнөңдү биринчи берип үйрөн. Анан Алла Таала сага илим берет, аны сен бере аласың. Урматтуу туган, албетте илим, я Алла, Басрада ушунчалык байлардагы илимдүүлөрдөгү ахли Басра. Көбөйгөндө Басра эли талашып калды. Илим жакшыбы же байлык жакшыбы? Байлары да ушунчалык көп берешенде, мечиттерди шарты менен куруп салган, медреселерди салып салган. Медреселерде балдар канча бала окуса бардыгы бекер окуйт, тамак аш, кийим, кечегесиге чейин берет. Ошол учурда байлар менен илимдүүлөр талашып калды. Байлык жакшы де. Неге мына ушунча бала шу байлардын себебинен окуп атат? Байлык неге мына ушунча шарт ана байлардын себебинен курулду го? Az bay болбосо ысык суың жок, муздак суың жок, сулоуя жок, ким окуйт эле? Ошондон байлык жакшы деп талашып калган учурда, кээ бирөөлөрү не кылды? Жок, илим жакшы, илим болсо анан бардыгы ушинтип эмне кылат, сарфта деп турат, анан сооп болот деп соону айтып турат. Бардыгы мына ошентип барышып, Ибн Аббас разияллаху анхуга барышты. Ибн Аббас разияллаху барып туруп сурады, анан бардыгын ошондон сурап келди. Сахаба, Басрадагылар табииндер. Илим жакшыбы, байлык жакшыбы? Динге жумшалган байлык жакшыбы, жөнөкөй эле окуп койгон жакшыбы? Мына ошону бирөөсү айтат, байлык жакшы, медресе курат, мечит курат, ажыга барат, зекет берет. Бирөөсү да жок, баары илим жакшы. Мына ошентип Ибн Аббас разияллаху анхуга барганда, Ибн Аббас разияллаху анху айткан илим жакшы деп. Элчи айтат, мен азыр барып сурасам, далилин кандай деп сурайт да, далил эмне деп айтам? Деген учурда Ибн Аббас разияллаху анху айтат, бардагын ошо Басранын байларыга айткын. Илим бул пайгамбардан калган мураскор. Мурас. Илимдүүлөр пайгамбарлардын мураскору. Ал эми мал, дүйнө Фираундан калган мурас. Байлар Фираундун мураскору, барып айткын деген. Экинчиден, илим сени сактайт. Сен байлыгыңды сактайсың.
İlimde olsan ilim seni saktaydı. Bay bolsan sen baylığыңды сактайсың. Baylığыңды сактап жүрүп дүйнөдөн өтүп кетесиң. Бияга саласың, ал туруп кайра бияга саласың, чоңдон кармап турасың, ичиде кармап. Кайра аласың, башка жака саласың, оягы дагы болбойт, дагы башка жерге коесуң. Койгон жерин кайра карайсың. Байлыкты эмне кыласың? Сен сактайсың. Илим болса сени сактайт. Маньякка салганыңды билдиң, аны кушакка салдың. Бирок баары ушундай карасаң жок. Не кыласың? Понни чөнтөгүндү карап чыгасың да. Маньякка салдым бекен. Же бияка салдым бекен, Кайра оодарып көрөсүң го. Маньякка салганың аны урматтаган билесиң. Бирок не кыласың? Бирок алып койду же түшүп калды. Понни чөнтөгүндү карайсың да. Оодарып дагы карайсың. Ишенбей карайсың, урматтуу туган. Мына ошондон не деди? Илим афзел деди. Албетте, үчүнчүдөн илимди Аллах Таала жакшы көргөн адамыга гана берет. Ал эми байлыкты жакшы көргөнүгө дагы бере берет, жаман көргөнүгө дагы бере берет. Балким кимди жаман көрө турган болсо, ошого көбүрөөк берет деди, урматтуу туган. Андан кийин илимди сен канча иштете турган болсоң, өзүңдү ошончолук көбөйөт. Азыр мен жарым саат сүйлөдүм, менден азайып кетти илим. Манчага бөлүштүргөндө жок калдыбы менде. Кыскартайлы, мен өзүмө дагы калсын, бала чакама тийсин дейбизби? Бул илим жакшы нерсе. Илим байлыкка караганда бир топ жакшы нерсе. Илимди канча бере турган болсоң, өзүңдү ошончолук көбөйөт. Ал эми малды канча бере турган болсоң, ошончолук азаят. Байлык ээси качан өлө турган болсо, аны эстөө токтойт. Илим ээси качан өлө турган болсо, аны эстөө ошол убакытка чейин кала берет, анын сөздөрү ар дайым угула берет. Мисал алганда, албетте Чубак устазыбызды ар кезде өлбөгөн сыяктуу эле. Кайра эле эстейбиз, урматтуу туган. Мен деген чириген байларды ким эстеп атат? Ким кайра дуа кылып атат? Мына ошондуктан байлыкка караганда илим жакшы. Эми урматтуу туган, албетте сиз илимдүүлөр, сиз дүйнөнү кууп аткан учурда алар не кылган? Олтуруп алып, тишинин кирин шоруп илим алган. Сиз жынсыларды кийип, кычырап, туфиллерди кремдеп, ачкыларды тагып көчөдө жүргөн учурда, ал жыртык шлепканын көчөгүнө дебейлеп, медреседе олтурган. Сиз 5 жыл вечер закис деп ар кандай күнөөлөр менен жүргөн учурда, ал ыйлап медреседе дуа кылып олтурган. Мына ошондуктан, урматтуу туугандар, сиз канчалык бар сизде, ошончолук берүүнүн аракетини кылыңыз. Бирок мен өзүмдөн кийинкилерге, албетте чоңдорго эч нерсе дей албайбыз, өзүмдөн кичинерге илимдүүбү, аалымбы, машалла, жигитке 70 өнөр аздык кылат. Илимдүүсүңбү, аалымсыңбы, эч бир кесиптин, эч бир мээнеттин, адал мээнеттин айыбы жок. Колуңдан келишинче бирөөгө муктаж болбостон өзүң иште, өзүң тап, өзүң мээнет кыл, өзүң аракет кыл. Ооба, берешендер, бизде машалла даватта мына ушундай сонун тартип бар. Эгер бардыгыбыз амал кыла турган болсок, сонун болот. Даватка чыккандарды жөнөтүп атканда айтабыз, силер эч кимден үмүт кылбагыла, бардык тамак ашты өзүңөр кылып жегиле. Идиш аяк көрпө төшөгүң ширеңкеңе чейин өзүң алып чыгып ал дейбиз. Күтүп аткан адамдарга айтабыз, силерге Алланын коногу бар айтат. Алланын жолуга чыккан давачылар бар айтат. Аларды бир жолу дагы тамак кылдырбагыла дейбиз да. Күтүп ала турган адамдарга не дейбиз? Силерге давачылар бар атат, бир да тамак кылдырбастан ошолордун кызматын кылып дуасын алып калгыла. Даватка бараткандарга айтабыз, силер эч кимге көз каранды болбостон, бир ширеңке дагы сурабастан, адамдардан үмүт кылбастан даяр болуп баргыла. Мына ошондой эле илимдүүлөргө дагы, кийинки илимдерге, бизден чоңдорго эч нерсе дей албайбыз, урматтуу туган, биз алардан үлгү алабыз, бизден кийинкилерге. Үлгү эмеспиз, урматтуу туган, ошондой болсо дагы насаат катарында. Сен илимдүүсүңбү, өзүң иштеп, өзүң тап, өзүң аракет кыл. Ооба, Аллах Таала пайгамбарларга дагы кесип берген, урматтуу туган. Давуд алейхиссалам элдин маселеси менен алегиде пайгамбар, бардык фатваларын чыгарып берет, маселелерди даярданат, жумага, кийинкиге сабакка даярданат, анан элдин казынасынан тамак жейт эле.
Ошол дагы сыртка чыгып туруп, жупуну кийинип алып адамдардан сурайт эле, Давуд туурасында не дейсиң депчи. Давуд туурасында не дейсиң? Өзүн эмне дейт адамдар, эл мен туурасында эмне айтат экен деп. Ошентип жүргөн учурда Жабраил периште адам сүрөтүндө келди, ошого жолугуп калды. Давуд алейхисалам туурасында не дейсиз дегенде айткан, өтө жакшы адам го, бирок өзү кесип кылып, өзү иштесе жакшы болот эле деген да. Неге? Мына элдин казынасынан жеп атат. Ошонтан өзү иштесе, ошондон барып анан ыйлап дуа кылып, Аллах Тааладан кесип сураганда, Аллах Таала темирди жумшак кылып берген. Сиз пластиринди ойногондой, ал темирди ойнойт эле да. Сот, калкан, кылыч бардыгыны эң биринчи жасаган Давуд алейхисалам жасаган, урматтуу тууган. Калкандан бардыгын, бранжилеттен бардыгын ошол жасаган. Ошондуктан колуңдан келишинче, мүмкүн болушунча өзүң кесип тап. Ова бир адам берешендик кылып атат, машалла, алба эмес, ал дуаңды чын жүрөктөн бер, урматтуу тууган, бирок элден үмүт кылба. Жалпы эле адамдардан үмүт кылышлык бул арам нерсе. Кайра-кайра эле чөнтөгө кол салса эле не чыгат экен деп эле тиктеп элечи, кете албай эле, бара берейинби же бир нерсе бересиңби дегендей кылбай, өзүң иште, өзүң тап. Ошондо өзүң кайсыл жерде жүрсөң кенен жүрөсүң, ошондо өзүң кайсыл жерде сүйлөй турган болсоң, оозуңду толтуруп сүйлөйсүң, ошондо сен акыйкатты акыйкаттай айта аласың. Бирөөгө көз каранды болуп калдыңбы? Бирөөдүн кызматын көрүп калдыңбы? Бирөөнүн жардамын алып калдың, өл демечи. Тойго кетип атсаң дагы чакырып ала берет. Атаңа кетип атсаң дагы эле буруп ала берет. Мынакта иш бар деп тез келе калбайсыңбы дейт. Ата-энеңе чалат, ата-эне сураныч, анакка бирөө чакырат, сурашны барбасам болбойт, түшүнүңүз. Ата-энеңди таштап ошол жака барганга туура келет. Өз көзүбүз менен көрүп атабыз, бирге мамиле кылып атабыз, урматтуу тууган. Ооба, илими жоктор колдон келишинче илимдүүлөргө жардам берейли. Канчалаган жерге чакырат, барсаң айтат, биздин имамдар мүнтүп айта албайт, биздин имамдар мүнтүп сүйлөй албайт, биздин имамдар мүнтүп жеткире албайт. Айланып кетейин. Менин Кудайга шүгүр досторум бар. Агаларым бар, инилерим бар. Эмне жок, эмне кемчилик бардыгыны толуктап турат. Ошон үчүн мен китеп караганга мүмкүнчүлүк табылат. Анан китеп карай алам, ар бир жумага, ар бир теманы алып чыкканга мүмкүнчүлүк бар да. Сиз имамыңызга бир мүмкүнчүлүк түзүп бердиңизби? Имамыңызга бир жолу барып айттыңызбы? Эмне кемчилик? Мына кыш келет, көмүрүңүз кандай, отунуңуз кандай, тамак аш кандай, унаңыз кандай деп айта алдыңбы? Бир жолу айтпайсың, анан арызданганды жакшы билесиң да. Муну неге айтып атам, урматтуу тууган? Мына ал жакта тартып атат, мындан чыкса, жалпы элдерге таркасын, айылдарга. Шүгүр биздин мечит, биздин имам, биздин коом өтө сонун, урматтуу тууган, бирок башка жердегилер кайра-кайра арыздангандыгы үчүн айтканга туура келди. Бир эле маселени айта берет, айланып кетейин. Анын өзүнүн тирилиги, жашоосу бар. Азыр таң калдык да бардык, жумабы? Тез эле жума болуп калды деп келдик да, туурабы? Имам дагы кудду ушундай эле. Жумадан чыкты, ишиге кетти, жүрсө эле бүгүн жума экен деди, өлдү да, эмнени айтат? Жарым саат сени караага отуруш керекпи? Айла жок, кечегини окуп бериш керек. Же мурдагыны айтып бериш керек. Эптеп жарым саатты өткөрүш керек да. Ташыңыз керек, баягы эле тема депчи. Ошон үчүн имамдарга, илимдүүлөргө, аалымдарга сиз шарт түзүп бериңиз. Эгер сиз үй бүлөңүзгө жаңы тема алып, же болсо өзүм ахиретим оң болсун десеңиз, жаңы бекем пайгамбарыбыз айткан акыйкат сөздөрдөн, аят хадистерден угайын десеңиз, өзүң шартыны түзүп бериң. Дыйканчылык, айылдарда дыйканчылык болсо, ошон дыйканчылыгын жыйыштырып бериңиз, ал китеп караганга мүмкүнчүлүк түзүлсүн. Ал китеп караганга не кылсын, урматтуу тууган, шарт болсун. Эч кандай карабай туруп эле андан жакшы сөз, андан жакшы баян талап кыла бересизби? Эч качан андай нерсе болбойт, урматтуу тууган. Базарда жүрсөм, бирөөсү айтат, дамылалар дагы базарга чыгабы? Эмне, дамылар мешекке балдарын салып оозун бууп койгон дейсизби? Жан балдар эч нерсе жебейт дейсизби, урматтуу тууган? Ооба, кебир достук түрүндө айтат, кебир кызгангандык түрүндө айтат. Бардыгыны кабыл алабыз, пайгамбарыбыз дагы ошентип айткан, урматтуу тууган. Өткөн бир айтат, жакшы эчкини базар көрсөтпө дегенде, азыр дамыладагы базар көрүп өлүп турумду депчи. Өлтүрбөш үчүн сиз карап бериңиз ошонусун, урматтуу тууган.
Алар ал жакка барбашан сиз түзүп бериңиз. Бирок илимдүүлөр эч кимге көз каранды болбостон өзүңүз иштеңиз, өзүңүз аракет кылыңыз, өзүңүз мээнет кылыңыз. Мен акыйкатта ошол жерде дагы айтып өтөм, урматтууган. Өткөндө бирөкө айтат, имамдарга дагы айлык берсе, бербесин. Бербесин, урматтууган. Бердүү бул мына ушундай. Анын отчетун сурайт да. Айлык алып атат, каяка иштетип атат. Медресе барго агыры, ал жерде имам башкага мечитте. Чыгып келсе, маята имам жокпу? Имам туруш керек да, туурабы дейт. Жок дейм, туура эмес. Анын балдары жокпу? Ал балдарга тирилик кылбайбы? Şu kim öyledi ekan deb qarra o'tirish kerak o'sha yerda. Kim Qur'on o'qitadi ekan deb qarra o'tirish kerak. Kelsam, assalomu alaykum, bu yoqqa emasmi? Assalomu alaykum, masjidga kirmaysizmi deb qarra o'tirish kerak. Qur'on o'qish kerakmi deb. Anın dağı jaşosu var, anın dağı tiriligi var. Anın dağı mehneti var, hurmatli tuğan. Mana oşonduktan kanse dağı biz ilimdүүлөрдү урматтайбыз, ilimdүүлөр сыйлабыз, колунан келишинче жардамды беребиз, hurmatli tuğan. Анан батасын алабыз, өзүбүз окутабыз. Ilahi amin. Ya Rabbi, айтылган сөздөргө амал кылышка толук жардам бергин. Бүткүл мусулмандарды дин менетине кабыл кылгын. Бүткүл мусулман катарында ушул жерде кол жап дуа кыла тургандарга Аллахым өзүң илимиңден илим, хилимиңден хилим бергин. Ары биринин үй бүлөсүдөн алим, кары, салих инсандар чыгышын насип кылгын. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум рахматуллах.